Бул жумада Жогорку Кеңеш кайрадан өлкөдөгү маалыматтык коопсуздук тууралуу кеп козгоду. Экстремисттик идеяларды пропагандалоо иш-аракети интернет булактарында күчөгөндүктөн Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Экмат Байбакбаев айрым сайттарды жабуу сунушун киргизди. Вообще бы я предложил вот эти все... Учурда экстремисттик маалыматтарды таркатып жаткан ар бир чет өлкөлүк сайттарга бөгөт койсо болот. Муну менен биз бирөөнүн укугун тебелебесек керек деп ойлойм. Муну менен болгону улуттук коопсуздукту коргоо органына көмөктөшкөн болобуз. Антпесе эртеңки күнү экстремисттер менен өз алдынча салгылашууга алыбыз жетпей калат. Мындай маалымат булактарына бөгөт коюу үчүн эл өкүлдөрү менен Транспорт жана коммуникация министрлиги жарандык процессуалдык кодекске өзгөртүү киргизүү сунуштап жатат. Анда экстремисттик маалыматты жайылтып жаткан сайтты жабуу боюнча сотко кайрылуу зарыл. Автордун баамында Фемида өкүлдөрү 3-5 күн ичинде жоопко тартылуучу тарапсыз эле караса болот деген. Эгерде күнөөсү далилдене турган болсо, анда сайта толугу менен жабуу чечим чыгат. Бирок мындай демилгени интернет тармагындагылар жакшылыкка алып келбейт дешет. Демек, мен интернеттен кайсыл маалыматты окушум жана көрүшүм керек экендигин кайсы бир чиновник чечип калат турбайбы? Эртеңки күнү кайсыл бир өкмөт өкүлүн сындаган материал интернет булагына пайда боло турган болсо, анда чиновниктер ал сайтта экстремисттик материалдар жарыяланды деп жаап салат экен да. Ал айтып жаткан маалымат ички ресурстар аркылуу жарыяланышы мүмкүн. Социалдык тармактарды, форумдарды, жасалма IP-лерди көзөмөлдөө кыйын болот. Бул жерде бир эле интернет провайдерлер, мобилдик операторлор эле чыгымга учурабайт. Бул жергиликтүү ишкерлерге да, рынокко да таасирин тийгизет. Парламентарийнин бул сунушун кандай өңүттө иштей баштайт азырынча белгисиз. Анткени учурда өлкөдө маалыматтык булактардын саны көп. Аларды интернет сайттарда эле эмес, социалдык булактарда, массалык маалымат каражаттарында кездештирүүгө болот. Белгилүү болгондой эле, алардын баарын текшерип аныктоого даремети жетпейт. Негизи маалыматтык коопсуздук жалпы мамлекеттик маалыматтык булактардын пакетинде камтылган. Анда маалымат саясий, ички жана тышкы чакырыктар, технология, өсүүчү кибер коркунучтардан тартып, маалымат айдыңында жарандардын коопсуздугун камтылган. Булактарга бөгөт коюу же аларды жабуу менен эле көйгөй чечилип калбайт дейт эксперттер. Мен атка минерлерден жагдайды жумшартуу үчүн кайсы бир массалык маалымат каражаттын ооздуктап салууга болот деген пикирди көп эле угуп жүрөм. Бирок бул чындыгында жардам бере албайт. Тескерисинче мындай ыкмалар тетири натыйжа берип коюусу мүмкүн. Терс маанайды чагылдырган маалыматты таасирдүү туура маалыматка жол ачуу менен гана токтотсо болот. Ошон үчүн Кыргызстандын улуттук кызыкчылыктарын колдоо максатында маалыматтык каршы туруулардын адекваттуу чараларын табуу зарыл. Албетте мындай кылуу үчүн көп ресурс талап кылынат. Бирок андан башка жол да жок экендигин унутпашыбыз керек. В данном случае у нас говорят, Ушул учурда агрессивдүү, сепаратисттик жана башка ушул сыяктуу багыттарга каршы туруу үчүн бизде мындай деп айткандар көп. Келгиле маалыматтык каналдар, теле берүү, гезит жана башка маалыматтык технологиялар аркылуу каршы туралы. Бирок мындай кылуу мүмкүн эмес да. Анткени маалыматтык талаа менен бүткүл дүйнөлүк желенин каналдары өтө эле көп. направление закрывать. Бүгүнкү күндө маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча негизги принциптер улуттук коопсуздук концепциясында жазылган. Конституцияда мамлекеттик сырларды коргоо тууралуу, маалыматка эркин жетүү жана кепилдиктер тууралуу аттуу мыйзамдарда топтолууда. Бул жетишсиз. Себеби азыркы сөз болуп жаткан документтер көбүнчө технологиялык аспектидеги маалыматтык коопсуздукка тиешелүү. Ал жакта болсо негативдүү маалыматтык чабуулдардан, экстремисттик идеяларды жайылтуудан коргоочу чаралар жана механизмдер жазылган эмес. Ошол үчүн чындыкка дал келбеген маалыматтар Кыргызстандын улуттук кызыкчылыктарында доо кетирип коюшу мүмкүн. Кыскасын айтканда, өлкөдө жалпы маалыматтык коопсуздук камсыз кылуу боюнча конкреттүү аракет жок. Вся беда в том, что не хватает специалиста. Бардык көйгөй адистердин жетишсиздигинен келип чыгууда. Биз өкмөт Юстиция министрлигинин алдында эксперттик топ же атайын өз алдынча бир структура түзүшү керек деп айтып жатпайбызбы? Бул үчүн серепчи теологдор, серепчи политологдор, серепчи дин таануучулар жетишсиз болууда. Аны чечүүгө илимий коомчулук, Улуттук илимдер академиясы, тиешелүү академиялык институттар сөзсүз тартылуусу керек. Мындай мыйзамдуулук жана илим башка мааниге ээ деп ойлойм. Научность и законность — это прежде всего. Деги эле маалыматтык коргонуу боюнча универсалдуу ыкма эч бир өлкөдө жок. Мисалы, коңшу Кытайда интернеттеги маалыматтарды каттуу көзөмөлдөө боюнча алтын калкан жана
Улуу Кытай фаерволу аталышындагы долбоорлор иштейт. Ага ылайык өлкө аймагындагы түптөлгөн сайттар атайын жактыруу же уруксат болмоюнча чет элдик сайттарды массалык маалымат каражаттарындагы алынган жаңылыктарды жарыялай албайт. Ал жакта Википедияны колдонууга болбойт. А Google компаниясы аркылуу жөнөкөй жарандар Кытай бийлиги тыюу салган сайттарга кирүүгө укуксуз. Башка өлкөлөрдү алсак деле ушул сыяктуу өзгөчө көрүнүштөрдү кездештирүүгө болот. Я должен как пример сказать, что Болжол менен 5-6 жыл мурда АКШ террористтик уюмдарды көзөмөлгө алуу максатында интернет ММКларды активдүү түрдө тескей баштаган. Ал маалда көп фонддор сөз эркиндигин талап кылгандыктан батышта мындай демилге көтөрүлгөн эмес. Коомчулукта аны кабыл алууга даяр эмес эле. Качан гана Европа өлкөлөрүндө, анын ичинде Францияда маалыматтык коопсуздукка доо кеткенде француз жана англис парламенттери маалыматтык бейкиндикти көзөмөлгө алуу боюнча мыйзамдарды кабыл алышкан. Атүгүл Англияда укук коргоо органдары каалаган маалында колдоно ала тургандай болуш үчүн интернет ресурстары массалык маалымат каражаттарына жарыяланган маалыматтарын 12 ай сактап коюуга милдеттендирилген эле. Менин оюм боюнча мамлекеттин, жарандардын коопсуздугу үчүн бизде да ушундай кылуу керек. здесь все-таки исходить из этих принципов нужно. Башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын колдонууга болот, бирок ал баары бир өлкөнүн мыйзам базасынын, каржылык чыгымдарынан, кардарларынан көз каранды. Мында Кыргызстандын тоталдык маалыматтык коргонууга даяр эмес экени да моюнга алуу керек. Ошол үчүн серепчилер бийликке жергиликтүү ММКлар, телебөрүүлөр, социалдык түйүндөр, ыкчам операторлор аркылуу түшүндүрүү иштерин күчөтүүнүн, жалпы мамлекеттик маалыматтык компанияны түзүүнү сунушташат.